Assalamu alaikum dostlar, саламатсыздарбы, кандайсыздар, тынсыңарбы? Бүгүн 9 май Улуу Ата Мекендик согуштун 78 жылдыгы. Азыр мен Абет маалы ушул Сузакта барыңарга белгилүү болгон Курговойдомун. Бардыгы Курговой деп аталуучу жерде ар түрдүү тамактануучу жерлер ачылган. Ушул жерде жаңы порулар алып келишиптир Азамат кафесине. Ушу боюнча сиздерге бир маалымат берсем. Мен Урманов Жамшит, активист жана Урманов ТВ каналынын ээси. Достор, мына жер мына Курговой, барыңар тааныган. Анан көп жылдан бери иштеген Азамат кафес. Көрүп атасыңар. Өз машина көп. Бул жерде ар дайым Бишкекке кетчү Ош Бишкек жолундагы ушундай жер. Мына достор, азыр бизге ушул көпчүлүктүн оозуга түшкөн Ташкен ашы. Бул тамактын аталышы ушундай. Көрүп атасыңар достор. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Кандайсыз? Тынчпы? Сиз өзүңүз каяктансыз? Өзбекстан. Бухарадан. Гыждуан. Ташкент ашы Ташкентте өзгөчө жасалуучу ушундай лазер күрүч менен ак күрүчкө койдун куйругу анан этиге ушундай жасалат. Анан ага мейиз кошулат. Анан ар түрдүү жерде ар түрдүү аштын аталыштары бар. Өзгөн ашы бар, өзбек ашы бар, кыргыз палоосу бар, түркмөн ашы бар, Самаркан палоосу, анан Ташкент палоо бар мына достор. Атыңыз ким? Фархат. Фархат ака, канча жылдан бери ушул ашпозчусуз? 20 жылдык. Бухарада негизи же Ташкентте иштеген. Ташкент иштегенсиз 15 жыл. Бир аш даярда бериңизчи биз мына көрөлүчү. Негизи бизде көп биздин Кыргызстанда көп талап кылына турган нерсе бул гигиена. Мына көрүп атасыңар, гигиенанын эң башкы талаптарын көрүнүп турат. Перчатки жана башка бизде бир тамакты реклама кылууга биз мындай этият болобуз. Кээ бир жерлерде ушундай гигиена талаптары кармалбай калат да. Бул жерде мен негизги талабым гигиена талаптары кармалганбы же жокпу деген жерине мына өзүм келип көрүп. Мына ажайып мына о. Чучук көрүп атасыңар. Жылкынын этиге бөдөнөнүн тукуму мына жумуртка. Анан салат. Мына достор. Жакшы, кана көрсөтүңүчү, мага бериңизчи. Мына достор, мен ушу бир порсу бул? Бир порс аш алдым мына. Достор, келип барыңар, жеп көрсөңөр болот. Андан сырткары Азамат кафеде мына башка тамактар дагы бар. Достор, мына шашлыктардын түрлөрү бар экен. Ал биз шашлыкчыга киребиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Кандайсыз? Тынчпы? Атыңыз ким? Файзулла. Ушул шашлык даярдаган бала ушу экен. Ар дайым ушул жерде шашлык даярдап иштейсизби? Ооба. Кандай азыр бизге реклама кыла турган кандай шашлыгыңыз бар? Бүт жерде эле шашлык бар өз негизи. Сиз эмнени өзгөчө бир бизге мындай сунуш кыла аласыз? Бул жерде кебаб менен бардык эле шашлыктар жумшак. Кусковой, баранина, говядина дегендер. Бул жерге сунуш деп турганым кебаб, мага дегенде кебаб. Баягы Гыждуан шашлыгы деген ушул? Ушул да. Ошо Бухарада Гыждуан шашлыгы даярданылат, кебаб. Ушул Азамат кафеде өзгөчө кылып даярдайбыз дейт, оригинал. Анан жеп көрсөңөр болот экен. Мен дагы Ташкенттин перевалында жегем, ушундай кең эре ушундай жасалат, мына фигурасы дагы көрүп атасыңар. Анан башкача мындай кусковой этке мындай куйруктар менен жасалган өзгөчө шашлык бар экен. Дагы мен тилейин дегеним, айтайын дегеним кеңеш. Бардык гигиена талаптарыны кармаңыздар. Бизде билесиңер, социал сеттерде өтө оорулуу мындай тема. Ошон сунуш берип, кеңеш берип кетейин. Анан келип таза болсо эле бар жокту жеп, даамын көрүп кетет. Ишиңизге ийгилик. Файзулла, Кудай кааласа, келип турабыз иншалла. Элдер дагы мына
сиздин шашлыгыңыз менен таанышып, жеп кетсе ажап эмес. Достор, Азамат кафеге албетте келиңиздер. Кызмат көрсөтүү өтө жогору даражада. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Тынчпы? Майрамдар менен бүгүн улуу жеңиштин 78 жылдыгы бүт жерде майрамдалып атат. Анан мен ушул Азамат кафеде кичине видео кылып кетейин дедим. Менин атым Урманов Жамшит, активист болом Сузактан. Эң көбөлүү маселе бул гигиена маселеси. Билесиз, кафелерде. Силерде ушулар бардыгы сакталабы? Кудайга шүгүр сакталат бардыгы. Дагы тамактар жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. Тамактарыбыз эң сонун, лагман окаты, уйгурский лагман. Өтө сонун, бардык келген клиенттер сукканып жеп кетишет. Сиздерди да күтөбүз, келип туруңуздар. Окаттарыбыздын бардык түрлөрү бар. Биринчи, экинчи тамактар, шорполор бар, уй этинен, кой этинен, шашлыктарыбыз бар. Экинчи окаттарга ошо биштекстен өйдө, гуляштан өйдө, зөлмө, курдак. Анан Бухарадан ашпозчуларды алып келипсиңер. Ооба, Бухарадан ашпозчулар келип, Ташкентский аштарыбыз чыгып атат. Эң сонун, келип жеп кетсеңиздер болот. Килога дагы берилеби? Килограммга да берилет, порционно да берилет. Бир порциясы 220дан, казы чучуктары менен. Сиздерди ар дайым күтөбүз. Бол. Элдер келип атабы? Кудайга шүгүр, жакшы келип атышат. Майлы, сиздерге ийгиликтер, ишиңерге. Ар дайым ушундай элдин кызматында жүрө бериңиздер. Мен кеңеш бере турган нерсем ар дайым ушул тазалыкты кармап, элге жакшы сапаттуу кызмат көрсөтүп, ушул жалпы эле кыргыз элибизге кызмат кылып жүрүңүздөр. Чоң рахмат эже. Чоң рахмат. Достор, Азамат кафесине келиңиздер. Мен дагы дамын татып көрдүм, чынында жакшы. Достор менен келип, килеге айтып дагы ашты алсаңар болот, шашлык заказ кылсаңар болот. Бул жер мына барыбыз тааныган. Мына көрүп атасыңар, Кургобойдун жолу Азамат кафеси.